Эми көтөрүңкү көңүлдүн ачкычы болгон сонун шоу программасы мындан ары улантабыз. Өзүнүн азыркы этапта ысымын кыргыз сахнасына алтын тамгалар менен жазууга аракет көрүп жүргөн дагы бир сонун мейманыбыз бүгүн биздин студияда конокто. Бул мейманыбыз керемет бир үндүн, тембрдын ээси, көптөгөн кароо сынактардын катышуучусу, анын жеңүүчүсү, колундагы аккордеондон сырткары дагы көптөгөн аспаптар да өз өнөрүн көрсөткөн бир керемет инсан бизде конокто. Негизи эле ушундай майрам жараткан адамдар ар бир отурушта, ар бир дасторкон четинде ошолордун оозун эле карап отургун келет го. Да ушундай майрам жараткан өзгөчө өзүнүн аурасы, өзүнүн жеңилдиги менен бүгүнкү эфирибизди дагы башкача бир нурга, башкача бир көрккө кошуп берет деген өзгөчө ниетибиз бар. Сөзсүз түрдө ишеничибиз бар. Демек, себеп дегенде бул ырчы аткаруучу жүргөн жерин шаңга бөлүп майрамга айланткан мыкты керемет инсан. Албетте бул Төлөгөн Мамыров. Көтманды кечиңиз менен. Жанымдан өтсең жылмайып, жаткарайм сени калчайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимди айып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимди айып. Özümdü жақсы көрөмүн, өзгөчө сүйүп жүрөмүн, өрт болуп өмүр өтсө да, сүтүм аксага тилегим. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүтүм аксага тилегим. Ойлону менен таң атат, ойлорум сени саматат, жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп өмүрүм өтүп баратат. Бара келди, браво дейбиз. Төлөгөн мырза, бул студияда сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кош келиптирсиз. Ой, рахмат, кош көрдүк, мынаке. Алгачкы мындай Төлөгөн Мамыров дегениңиздерде чынында элден көрүп турган, экран астында көрүп турган биздин көрөрмандар маанайын көтөрүп алайын дегенден кечирим сурайм да, саламдашпай болуп кетти. Бирок ушул чыгарманы саламдашуу катарында деп кабыл алып коюңуздар. Дегеле мындай, бирок мен коюнат эмес, саламдашканча маанайын көтөрүп. Сөз түрдө жакта отурган биздин көрүүчүлөр да монтип отурдук шектер. Башкача вайбка бөлөнүп. Бүгүн бизде конокто кыргыздын бучакка сап болор, оштун сыймыктуу уулу Төлөгөн Мамыров. Төлөгөн мырза, негизи эле замандын талабына ылайык биз азыр Инстаграмдан аткаруучулардын, ырчылардын жашоосун акмалап калдык эмеспи? Жакын эле карап көрсөк, атаңыз 57 жашка толуп отурат экен. Бир туугандарыңыздар менен биргеликте унаа тартуулапсыздар. Жакында ооба, сиздер көргөндөй эле атабыз 57 жашын белгиледик. Айылга барып атамдын ушул жакшылыгын тең бөлүшүп, анан бүгүн эрте менен келдик борборго. Атайын сиздердин студияңыздарга жетишип калайын деп, оңдоп түзөнүп эле. Ошол эми акыркы жаңылыктар сиздер көрүп турсуздар, элге да айттым мынакей. Мыкты. Бул азыр бизге атай сизге даярдалган суроолор бар, даярдалбаган да суроолор бар. Анын бардыгын тең сонун шоу телеберүүсүнүн алкагында сүйлөшөбүз. Бирок дагы биздин теле көрүүчүлөрдө да болуп турган сизге атайын арналган суроолор болот. Жалпы биздин теле көрүүчүлөргө кайрылалык. Биздин эфирдин студиясы 39 21 83 39 30 64. Ал эми шаарыбыздын кодосу 312. Дал ушул номерлерге чалып биз менен байланышып, бүгүнкү биздин коногубуз Төлөгөн мырзага өзүңүздүн суроолоруңузду узатсаңыз, эң мыкты деп табылган суроого биз атайын сиздер үчүн канцелярский товарларды белек катары бергенге даярбыз. Менимче ар бир жаранга, ар бир кыргызстандыкка абдан керектүү товар десек дагы болот. Окуу куралдары дагы абдан керектүү. Негизи эле ошол окуу куралдары да жөн жерден сүйлөшүп кеткен жокпуз. 1-класска барганыңыз эсиңиздеби? Ооба, кече болгондо эсимде. Бир күн калганда бизде эми талаа жумуштары ошто айрыкча ноокатта баягы ноокаттын сары алтыны демекчи. Мен 9-класска чейин тамекиде иштеп чоңойгон, талаада иштеп чоңойгон баламын да.
Анан кийим кылганга убакыт жок болуп калып, бир күн калганда түштөн кийин барып Кара Суу базарынан кийим кылып келип, анан же кеч кирбейт, кеч кирсе же таң атпайт. Таң атканга чейин бир 10дон ашуун кийип чечип костюмдардычы. Анан темадагыдай окуу куралдарын болсо ручканы ала калып, былтыркы эски тетрадьтарга жазып кайрадан элечи. Анан сүрөт тартып, биринчи класста эме жаза албайбыз эми, бирок сүрөт тартып эле комуздун сүрөтүн тартып, ушинтип биринчи класска мындай таң атпайт да, таң атканга чейин ошентип алектенип. Азыр эми карагылачы, уже балдарыбыз биринчи класска барайын деп калды го. Бүгүнкү күнгө чейин дал көз алдыңызда десек дагы. Кече болгондой элесимде. Ооба. Анан негизи баягы мырзалар негизи мектепти жакшы эле башташат. Ар бир сабакка ар кандай дептерлерди көтөрүп, анан эле чоң жогорку окуу баягы жогорку класстарга барып калганда мырзаларда адашпасам менин мектебимде, менин классымда 2-3 балада бирден дептер болчу. Ал салтты бузган жокмун мен дагы. Ал салтты бузган жокмун. Ошол салтты улай акырында 2-3 дептер болгондор уже жакшы окугандар болуп эсептелет. Менде бир эле дептер, 1 дептердин жарымынан башка сабактарымда дагы башка сабак. Ошентип мектепти бирок кызылга бүткөнмүн. Кызыл диплом. Мектепти да кызылга бүткөм, окуу жайлардын баарын эле кызылга бүткөм, атак деп койсоң. Үчүн жашоо өзү бирок жашыл болсун деп тилек кылалык. Жолуңуз ар качан ооба. Жарык ачык болсун. Ооба, бизде болсо жарнамалык тыныгы, андан соң көрүшөбүз. Кезегинде көк асаба көтөргөн, өз мыйзамы, өз жарлыгы өтөлгөн. Кыйла кылым бир максатка умтулуп, кыргыз деген эл болуучу көчөргөн. Эгемендүүлүк күнүң менен Кыргызстан. Улуттук канал жана музыка каналы тартуулайт. Майрамдык чыгарылыш кыргыз эстрада жылдыздарынын коштоосунда. 31 август саат 15:00-дө өткөрүп жибербеңиздер. Жаңыртылган музыка телеканалынан көрүшкөнчө, УТРК музыка телеканалы менен бирге болуңуздар. Жүрөктө сенсиң жаным, жаным. Өз жумушуна ар качан жогорку махабат менен мамиле кылган Төлөгөн мырза бүгүн биздин студияда конокто. Төлөгөн, негизи сиздин баягы чыгармачылык жашооңузда аябай бир сонун кооз окуя болгон. Сиздин азыркы жубайыңыз Айтурган. Буга чейин сиз бойдок кезиңизде чачыңыздын жасалгасына жооп берчү. Ооба. Азыр кандай болуп атат? Бойдок кезде Ошко барганда чачым жасатчымын, анан байкасам улам ар чачым жасаган сайын эле 250 сомдон алып коюп атат да. Анан эми финансында окугам да. Анан отуруп эсептесем толтур акча алып койчу да экен. Анан кое турчу карындашым, канча жаштасың десем, кашайып 17-де дейт. Анан 18-ге качан чыгасың? Мен уже жашым кетип атат десем эле, жашта мындай тамашанын тийишкенин деле түшүнбөйт. Анан 1 айдан кийин чыгам деп калды. Анда жакшы экен дедим. Дагы эсептеп чыктым 1 айга чейинкисин. 1 айдын акчасы уже эме калыңдын акчасындай болуп калат экен. Токто дедим. Ата-энең бул жакта эле деп отуруп анан акчасына чыдап алып алдым, азыр бекер жасайт. Демек азыр үйүңүздө бат-баттан жасап турат. Азыр точно бекер жасайбы, же эсептеп көрүңүзбү? Жакшылап. Бүгүн жасаганга жетишпей калгандыктан калпагымды баса кийип келдим. Бирок калпаксан жарашат экен. 2 бала менен эми жүдөп калат экен алчы. Туфлиңди тазалап, көйнөгүңдү түктөп, анан чачка келгенде бирөөсү бир четте ыйлап берет экен, анан боор органдан алып чык бери калпакты дейм. Чындап эле ар бир кыргыздын мырзасы ушундай аял затынын түйшүгүн, аял затынын жумушун түшүндүрсө кандай сонун. Эми аккордеонду кучактап отурат экенсиз, сонун бир музыкалык ирдесе тартып алайлы. Жанагы микрофонду мындай коюп алсам элдерге жакшы угулат да. Атайын сиздер үчүн жакшы бир чыгарма ырдап берейин. Бул студияга келатканда, эфирге келатканда бир досум, апамдын туулган күнү болчу, досум эфирге баратыпсың, жана историяга киргизгенде көрүп калыптыр да. Апамдын туулган күнү болчу, куттуктап койчу дегенден, ой, как раз мен апакем туулган күнү деген жаңырым бар, ошону ырдап берейин деп сөз берип алдым. Ошону куттуктаганча жалпы апалардын туулган күнү менен куттуктап,
Автордун аткаруусунда Апакемдин туулган күнү. Кеттик анда. Апакем өздүк майрам куттуу болсун, каалайбыз өмүрүңүз узун болсун. Биз алтын кактылуубуз, сиз барда бактылуубуз, сиз барда алтын Апакем. Туулган күн бүгүн, Апакем гүлүм, балдардын бактысына бөлөнүп жаныбызда жашасын биздин апабыз. Апакем аппак биздин тилегибиз, ар дайым сизди сүйөт жүрөгүбүз. Бакытка бөлөндүңүз, жашарып төрөлдүңүз, кут болсун туулган күнүңүз. Туулган күн бүгүн, Апакем гүлүм, балдардын бактысына бөлөнүп жаныбызда жашасын биздин апабыз. Апакем аламга тең жүрөгүңүз, кең пейил кереметтүү мүнөзүңүз. Акылман сырдашыбыз, алмашкыз кымбатыбыз, жашаңыз узак жашаңыз. Туулган күн бүгүн, Апакем гүлүм, балдардын бактысына бөлөнүп жаныбызда жашасын биздин апабыз. Бактылуу өмүр сүрүңүз, кут болсун туулган күнүңүз. Дегенdir болду, рахмат. Ушул кол чабууларды сөз түрдө экрандын ары жагында отурган биздин көрөрмандар дагы чаап жатат деген ниеттебиз. Негизи эле адамзаттын башына түшкөн түйшүктү жер сыяктуу кейилбей көтөрүп турган бул бир гана жалгыз энелер төрүбүздүн сыйын көрүп амандыкта жашай беришсин. Чоң рахмат. Кийинки суроо дал ушул Төлөгөн мырзага сизге багышталсын. Бул суроо сиздин репертуарыңызга дагы кандай ырлар жетишпейт? Менин репертуарымда азыр ата мекен сүйүү, ушул мекенге болгон сүйүү жөнүндө ырлардан саналуу эле да. Ошолорду буюрса дагы санын көбөйтсөм. Азыр бирок жана жазган ырларды деле бирок элге тартууга элекпиз. Аларга кошумчалап дагы бир байма-бай артынан чыгарышым керек болгон ошол темада чыгармалар керек. Байма-бай иштеген Төлөгөн Мамыровду качан көрөбүз? Аудио азыр эми мындай экен да, баягы жаңы үйлөнгөндөчү мурда жалгыз башыма жоопкерчимин да. Азыр эми эки баягы өзүмдүн эле алдыма койгон максатты карай берсем экинчи адамдыкы калып кетет экен дагы. Анан аныкында кошо ойлонгондо жанагы чыгармачылыкка убакыт табылбай калат экен. Азыр эми экөөнү жөнгө салып атам, буюрса чыгармачылык үчөөүн тең бир алып кете турган деңгээлге келип калдым. Баракелди. Бирок башында баягы бири-бирибизди тааныбаган кишибиз да. Башында жөнгө салуу бир аз татаал болот экен, бирок азыр бири-бирибизди көзүн жүмөмдө мындай ымдагандан сезип калдык. Бул деген аз күндө жаман кылам дейт го. Жарылайын деп турган кез экен да, буюрса. Жарылайын деп калдым да. Жакшы, жакшы. Ийгиликтерди гана мыкты чыгармалар каалайбыз. Жакшы даярдык. Бул чыгармадагы өтө керемет чыгарма экен. Аудио запистери барбы интернет алкагында? Бар, ооба. Чыккан. Бирок мындай кенен койгон жокпуз. Бул өзүбүздүн жакындар үчүн гана деп жарыялап койдук. Бирок буюрса аз ушул айдын ичинде деген, келаткан айдын ичинде клипин тартып, буюрса мына музыка телеканалынан презентация деп күтүп турсаңыздар, жакшылыктын алгачкы күнү ушул сентябрь айынан башталат.
Ооба, бирса көрүшөбүз деген ниеттебиз. Анан кыргыз эстрадасындагы мырзалар акыркы жылдары Ата деген чыгармаларга аябай басым жасап башташты. Ооба, мен дагы Ата деген чыгарма жаздым. Бир жума боло элек. Анткени атам туулган күнү дагы болуп калды. Анан бир бала болуп атама ыр жаза албасам кандай баламын деп ата жөнүндө дагы ыр жазып бердим. Бирок ал чыгарманы элге жарыялаганда башка Арзымат деген досум ырдайт. Жактырып калган экен, ошол досум сурап калгандыктан жок дей албадым. Негизи эле ушул аткаруучулардын башкы куралы бул жаңы ырлар болуп эсептелинет. Сиз чыгармачылык чөйрөдө кимдер менен, кайсы акын, кайсы композитор, кайсы оюнчулар менен иштешкенди жакшы көрөсүз? Мен баары менен иштешкенди жакшы көрөм. Анткени баарынын өзүнө жараша бир өзгөчөлүктөрү бар. Бул эми жашоо таризине кара көз каранды, бирок кээ биркилер мисалы сүйүү темасында аябай калеми курч. Дагы кээ биркилер патриоттук жанрда. Анан ошол себептен мен азыркы учурдагы өзүмөн кичинекей жаш таланттардагы авторлор, акындар бар, бүт баарына баш муруп барып азыр тажрыйба алып жүргөн учурум. Мындай менде элек жок. Элек жок, мыкты. Бул мындан ары дагы сөз түрдө эми баягы жалгыз дагы аткарасыз, анан бир дуэттерди дагы көз салып жүрүшүңүз керек. Бирок дуэттерден, тандемдерден мен айтайын, кайсыл бир ырчы Бийкеч менен же ырчы Айым менен дуэт ырдагыңыз келет? Биз 3 күн болуп калды. Нуриле экөөбүз, карындашым экөөбүз сүйлөштүк. Ошол биз көптөн бери эле негизи ырдашыбыз керек, жакшылыктарда жолукканда, концерттерден жолукканда ырдашыбыз керек эле деп койчу элек. Анан 3 күн болду. Жакшы бел байладык, буюрса. Анан дуэт чыгарма жок экен да, мендечи. Трио Данияр Ирматов, Малика Дина үчөөбүз ырдаган бар, бирок дуэттен жок экен. Анан ошол Нуриле карындашым экөөбүз дагы бир мындай. Нуриланын да вкусу эме го, мындай стили кайгылуу ырлар го. Анан мен дагы Нуриланын стилине мындай баш багып көрөйүн деп атам. Бир байкап көрөйүнчү дейсиз. Кайгылуу кандай болор экен депчи. Ох ата. Буюрса ийгиликтүү болот деген ниеттебиз. Анан кайгылуу ырдап койсом, экөө эме айтурган экөөңө эмне болду, Нурила менен кеттиңби деген сөздөрдүн кереги жок, ал жөн эле ыр десең, Бирок ошондой деле болуп калышы толук мүмкүн. Анан Төлөгөн мырза, негизи чыгармачыл адам эмнеден коркуш керек, эмнеден коркпош керек? Ошол жөнүндө ойлонуп көрбөпмүн. Эми коркуш керек дегенде эми жаман сөз менен эл оозунда калган жаман бул. Мен ошодон корком мисалы. Анан эми бул коркпош керек дегенде эми мындай тартуулангандан, уялгандан мындай коркпош керек деп ойлойм. Бирок өзүм ошондойм да, уялып турам да. Жакшы, азыр болсо бизде тез байланышта көрөрманыбыз бар экен. Кош келиңиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди угуп жатканыбызга кубанычтабыз. Таанышып ала алатыңыз? Атым Айназик, Жалал Абад жергесинен чалып атам, байланышып атам силерге. Негизи сонун шоону дайыма көрүп, анан каникулга чыкканда бир аз токтоп калды, бирок кайра чыгып атканына аябай кубанычтабыз. Төлөгөн байке конок болуп келди. Негизи көптөн бери күтүп атканбыз Төлөгөн байкени. Ой, баракалла, рахмат. Сонун ырдадыңыз Төлөгөн байке, эси дагы убакыт болсо ырдатсаңар болобу деп сурайын деп аткам. Сөзсүз. Чыгармачылыкка ийгилик каалайм. Чындын соолук каалайм. Анан үй бүлөңүз менен бүгүн эсиде үй бүлө жөнүндө жакшы кеп болуп атат. Бактылуу жашоо каалайм. Чоң рахмат. Жаштардын шаары Жалал Абадка бизден дагы саламдар болсун. Биз болсо көрөрманыбыздын өтүнүчүн аткарабызбы? Жалал Абадта азыр бардык жакшылык Жалал Абадта болуп атат го. Анан Айназик, сизге рахмат. Ушундай жакшы адамдын оозунан жакшы сөздөр чыгат го негизи. Дароо улантып ырдап баштайынбы? Жарайт. Айназиктин суроосу боюнча айымдарга жаккан чыгарманы ырдап берейин. Сөзү Тайырбек Эрматовго таандык Жубайыма деген чыгарманы ырдап берейин. Жубайыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркпадым. Өз аялым жумшак болсом эмнекена, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Өз аялым жумшак болсом эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Аялым да демек мага аманат,
Ырғай күндөй қызы бір өнім, Күйміз қызын жаманды қайей, жаманды қақыялар. Керек болса мындан дағы жұмшарам, ең бір биік, ең бір асыл бұл қадам. Жұбайымдың жылмаюсы мен үшін, ең бір қымбат сен дауашен сұранам. Жұбайымдың жылмаюсы мен үшін, ең бір қымбат сен дауашен сұранам. Қара саға аяшқандай бақырар, себебіне ойлы көрші жақшылар. Себебі сен аялыңа мересің, еркекмін деп бөкірөктің ей, бөкірөкті қаққылар. Аялыңа қол көтеріп, ердемсіп, еркекмін деп мерез болған тентектік. Аялыңа сыйма миле жұмшақтық, мына ұшыл нақта еркектік. Аялыңа сыйма миле жұмшақтық, мына ұшыл нақта еркектік. Аялды сен не мақсатта аласың, аял саға бала түріп атасың. Ей, аял барқын түшін бөгін адамдар, жөнеле бір ойлап қойсын, ойлап қойсын апасын. Аял барқын түшін бөгін еркектер, жөнеле бір ойлап қойсын апасын. Кыргыз элине майдай чаккан музыкалык хирдесе жубайыма деп аталды. Ал эми сонун шоу программасынын алкагында бизге Жалал Абадтан байланышка чыккан Айна Эжик аттуу көрөрманыбызга да бир жолу салам узатып, дал ушул экранда көрсөтүлүп турган окуу куралдарын сизге тартуулагыбыз келет. Буюрса Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келиңиз. Негизи Төлөгөн мырза, сиз каршы эмессизби? Берсек? Ооба, мен дагы сиздерге айтайын деген учурда мына баса бергилеп айттыңыздар. Айна Эжик белегиңиз кут болсун. Жалал Абадта болсоңуз, Бишкектен да бир туугандар келип алып кетсе болобу? Сөзсүз. Ошол Молодая гвардия деп Жаш гвардия деп УТРКга келип алып кетиңиз, белегиңиз кут болсун. Окуу жылынын башында сонун белек болду. Мына ушун менен Төлөгөн мырзага биз чексиз ыраазычылык билдирип, бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт экенбиз. Студияда кызматта болгон Нурлан Бактыбеков жана Диля Кадырова буюрса өз жумушубузга мындан ары дагы жоопкерчилик менен мамиле кылабыз. Коштошпойбуз, көрүшкөнчө сүйүктүү көрөрмандар. Аман туруңуздар.